Салам достор, сиздер менен кайра эле биз Assistant программасын тааныштыруу видеолордун сериясын улантабыз. Бул 3-чү видео достор. Буга чейин программага кантип регистрация болобуз жана кантип Мой магазин деген бөлүгүнү колдонобуз дегенди кыскача таанышып чыккан болчубуз. Бүгүн болсо достор, сиздер менен карточки деген бөлүгүнү колдонобуз. Карточка деген эмне достор? Wildberries'те буга чейин иштегендер билет. Эгерде Wildberries'те кайсы бир товарың жөнүндө данный маалымат алам десең, бул маалыматты деген личный кабинеттен Excel менен түшүрөсүң. Ал жакта деген бардык товарлардын артикулдары түшөт. Кайсы артикул кайсы товар экендигин билбейсиң дагы. Анан эгер кайсы товар кайсы артикулга тийишер экенин билгиң келсе, артикулду копиялап алып, Wildberries'ин сайтына барып, ал жактан бул жерге жазып, анан поисковикке жазсаң, өзүнүн товарын өзүң чыгарып берет. Могул товар экен депчи. Анда дагы данныйлар аябай баш аламан болот. Ошондуктан деген биз карточка деген жерин койдук достор. Бул карточка деген жерде магазиниңиздеги бардык товарларыңызды сүрөттөрү менен визуально көрсөңүз болот. Көрсөңүз болот дегенде мунун жанында достор, бул товарыңыз жөнүндө кээ бир маалыматтарды дагы бул жерден алсаңыз болот. Айталы достор, бул товарга баса турган болсоңуз, бул товарыңыздын аталышы кандай экен, бул товарыңыздын рейтинги канча, бул товарыңыздын баштапкы баасы канча, азыркы баасы канча жана канча скидка менен сатып жатасыз. Бул товарыңыздын түсү жана кайсы размерлери бар. Жада калса кайсы размердин үстүгө басканда, мисалы 42-чи размерге басканда 42-чи размерден 0 штук бар экен, 44-чи размерден 1 штук, ал эми 48-чи размерден болсо 2 штук бар экен деп бул жактан көрсөңүз болот. Wildberries'in өзүнүн личный кабинетинде дагы бир жаман жери бар. Мисалы дейли, товарыңыздын бардыгы Wildberries'in айталы Collision деген складына кирди. Ал жакта сизде 15 штук 44-чү размер бар, же болбосо 48-чи размерден сизде деген 15 штук бар. А бирок бул товар деген жанакы клиент заказ берет, кээ бирлер отказ берет, бул деген кайра Collision'га келбейт, башка складтарга келет дагы. Анан бир эле размердин канча штук бар экени узун болгон личный кабинет берген узун бир Excel файлда ар кайсы жерде ар кандай болот да. Получается, бир жеринден могул жерде 48-чи размерден 1 штук бар экен, могул жеринде 3 штук деп туруп, ар бирин чогултуп келип, анын жалпы жыйынтыгында менде деген бул размерден, бул расцветканын бул размеринен 10 штук бар экен деп баягы топтоп чыгышыңыз керек болот да. Бул программада болсо итак эле сүрөтүнөн көрдүңүз, бул кызыл шелк экен. 48-чи размерге басканыңызда бул товардын канча штук сизде в наличии бар экендигин көрсөтөт. Кудайым буйрса, бүгүн жасалып бүттү. Бүгүн беле кече эле. Бүгүн жасалып бүттү. Жакында деген ушул жуманын аягы, кийинки жуманын башы менен дагы бир функция кошуп коебуз. Бул карточкаңызды ачканыңызда могул жерлердин бир жеринде бул товарыңыз канча күндүн ичинде складта түгөнөт, канча күндүн ичинде Wildberries'ке муну складка жеткирип беришиңиз керек деген данный да турат. Бул өтө маанилүү данный, анткени товарыңызды эптеп кыйналып атып топко чыгардыңыз, бирок топко чыгаргандан кийин өзүңүз байкабай калдыңыз дагы товарыңыз складта түгөнүп калса, ошончо мээнет кылып топко чыгарганыңыз бес толк деген сөз, анткени товарыңыз складта калбай калганда топтон чыгып кетет. Өзгөчө эми 1-2 товар менен иштеп жаткан болсоңуз маселе жок, бирок 15-20 товар менен иштеп баштаганыңызда күн сайын ар бирини личный кабинеттен Excel файл менен түшүрүп, ар бирини карап туруш бул мүмкүн эмес дей турганчалык кыйын. Же болбосо эмне болот достор? Же болбосо ушул ишти кылган бир менеджер аласыздар, ассистент аласыздар, ал ассистенттин зарплатасы деле 40 000 50 000 болуп кетет. Бул программанын максимум подпискасы $50 болгон үчүн сизге деген толгон тога ишти кылып берет. Иш кылып, бул жер достор сиздерге ар бир товар жөнүндө кененирээк маалымат алганы жардам берет. Анын жанында достор, бул жерде кайсыл размердеги товарларыңыздар неменин Wildberries'ин кайсы складтарында тургандыгын дагы бул жерден көрсөтүп берет. Демейде бул жерде достор кайсыл размерлер канчасы клиентке баратат жана канчасы клиенттен кайра Wildberries'ин складына келатат деген данныйды да көрсөтүп берип турган. Бирок жакынкы күндөрү, өткөн бир канча күн мурун Wildberries бул данныйларды жаап салды. Ансыз деле биз достор Wildberries'ин уруксат берген данныйларын алабыз, уруксат бербеген данныйларны хакерство кылып ала албайбыз. Андыктан бул пункттар тилекке каршы болбой калат. Бирок могул жакта складтын тизмелери болот, мына склад деген жерде. Бул жерде деген кайсы складта канча штуктан товарыңыздар бар экендигини
көрсөңүздөр болот. Бул деле менин оюмча супер удобный бир кызмат. Анын жанында достор, эгер бул товарыңыз жөнүндө бул товарыңызды Wildberries'те көрөм десеңиз, анда открыть на Wildberries деп туруп, бул жактан именно ушул товарыңызды көрсөңүз болот деген сөз. Дагы бир нерсе достор, бул товарыңыздын общий статыгы 3 штук экен, Wildberries'ке чыккандан бери канча штук сатылганын бул жерден көрсөңүз болот. Ошол жалпы жонунан достор, бул карточка деген раздел сиздерге деген ар бир товарыңыздарды визуально көрүп, кайсы товарыңыз жөнүндө кененирээк маалымат алгыңыз келсе, ошол маалыматтарды бул жактан данныйларын көрсөңүз болот. Бул видеону аяктап жатып, сиздерге дагы маанилүү бир нерсени айтам достор. Бул жакта биздин форум деген жер бар. Бул форум деген жерде сиздерге карточка бөлүмүндө кайсыл данныйларды, товарларыңыздардын кайсыл данныйларын көргөнүңүздөр жумушуңуздарды жеңилдете тургандыгыны форумда айтсаңыздар болот. Бизде по сути азыр Wildberries боюнча дээрлик бардык маалымат бар. Болгон эле эмне, жөн эле убакытты чоюп программаны жасап отуруп бербей, биз деген программаны релиз кылалы, чыгаралы, биздин кардарларга берели, кардарлар өздөрүнүн болдорун, өздөрүнүн муктаждыктарын айтсын, а биздин программисттер ошону жасап берсин. Жөн эле биз убакыт жогото отургандан көрө деген бир ниетибиз бар. Биздин эң чоң максаттарыбыздын бирөөсү максимально клиент ориентированный бир программа болуш. Андыктан биз азыр базовый комплектация менен программаны чыгардык, а калган пикирлер достор сиздерден келиш керек. Андыктан пикирлериңиздерди сөзсүз түрдө жазыңыздар, пикир алып беришели, пикир бөлүшөлү. Сиздерде балким менин ойлобогон сонун сунуштарыңыздар бардыр. Эгерде ошондой сунуштарыңыздар бар болсо, жакшы сунуш айткандарга дагы подписка эретинде не деп коет эле, вознаграждение берем буюрса. Андыктан достор, каналга катталып, кийинки видеолорду дагы көрүп туруңуздар. Видеону көргөнүңүздөргө чоң рахмат.